Өтүп бара жаткан шейшемби күндүн маанилүү кабарларын ортого салабыз. Аты жөнүм Назика Тамбекова. Ал кабарлардан учкай. Кыргызстанда дарыялардын жээгинен ашуу коркунучу бар. Жер көчкү коркунучу ири трассаларда сакталууда. Министрлик айдоочуларды алдын ала эскертет. Бул арада президент кар көчкүдөн курман болгон кызматкерлердин үй-бүлөлөрүнө көңүл айтты. Эл аралык Сипат билим берүү мекемесинин аты Сапат деп өзгөртүлдү. Сапат билим берүү мекемесинин түзүүчүлөр курамына билим берүү жана илим министрлиги кирди. Доллар дүйнөлүк валютада күчүн жоготуп баштаган чет элдик басмалар жазып чыгышты. Буга Трамптын саясаты себептешүүдө. Кутман кечиңиздер менен бул жана башка кабарлар алдыдагы саналуу мүнөттөрдө. Ош-Бишкек трассасында кар көчкүнүн алдында калган адамдар автоунаадан чыкканга үлгүрбөй калышты. Бул туурасында маалымат жыйында Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өзгөчө кырдаалдарды башкаруу борборунун жетекчисинин орун басары Азамат Мамбетов билдирди. Бишкек-Ош жолунда кар көчкүдөн 4 адам мерт кетти. Каза тапкандардын 4-өө тең транспорт министрлигинин жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери. Кырсык 28 мартка караган түнү Бишкек-Ош жолунун 255 чакырымында катталган. Көп узабай куткаруучулар келип, көчкү астында калган 4 кишинин жансыз денесин алып чыгышкан. Андан кийин көчкү алдындагы Lexus жана Subaru Legacy үлгүсүндөгү 2 унаадан 6 кишинин куткарылганы айтылууда. Аларга алгачкы жардамдар көрсөтүлгөн. Республиканын дээрлик аймагында жааган кардын көлөмү болуп атат да. Жок дегенде жерде азыркы күндө 170%, ал эми көп жааган жерлерде 300%дан нормадан жогору болуп атат да. Бул боюнча биздин коллегабыз толук токтолуп кетсе керек. Андан сырткары күндүн тез жылышынын негизинен бүгүнкү күндө кардын эрип, ошонун негизинен баягы жер катмары нымдалышып, мунун негизинен жер көчүү процесстери көбөйүп атат да. Президент Алмазбек Атамбаев да кар көчкүдөн курман болгон кызматкерлердин үй-бүлөлөрүнө көңүл айтты. Мамлекет башчысы курман болгондордун үй-бүлөлөрүнө материалдык жардам берүүнү тапшырды. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Кыргызстанда 126 өзгөчө кырдаал катталса, анын 93-ü кар көчкү. Жыл башынан бери өзгөчө кырдаалдарда 61 адам каза болгон. Бул арада европалык климатологдор 2017 жылды катастрофалар жылы деп тааныды. Маалымат жыйында Кыргыз гидрометтин өкүлдөрү климат кандай жагына жылуулук же сууктоо багытында өзгөрүп бара жатканы боюнча азырынча талаш тартыштар бар дешти. Эгер кардын эришин режими адаттагыдай болсо, тактап айтканда августта 4000 метрден ашык эрисе, бийик тоолуу көлдөрдүн жарылышы мүмкүн. Кардын эрүү режими бирдей болбосо, 1998 жылдагы Сузакта селден 1200 үй жабыркаган кырдаал кайталанат делет. Кар болсо түшкөндө кандай шартта түштү? Октябрда тоңбогон жерге түштү. Значит, кышы бою кар эрип туруп жерге кирди, грунтовый. Ошондо топурак, ак топурак көбүнчө түштүктө бизде ак топурак бар. Эзилип, көчкү болуп, агып кетти да. Анткени өзүнүн бекемдигин жоготуп суудан. Демеле агып кетти. Дональд Трамп президенттикке келгенден кийин доллар өз позициясын жоготту. Мындай экономиканын жетиштүү деңгээлде стимул кыла албай ошол үчүн инвесторлордун долларга туруктуулугуна күмөн саноо менен карап баштаган Bloomberg жазып чыкты. Анда 10 алдыңкы деп эсептелинген валюталардын кунунун түшүүсү да далил катары келтирилет. Bloomberg жана Financial Times гезиттери жазып чыккандай, Трамптын кызматка келиши менен экономика өсөт деген үмүттөр жокко чыкты деген айыптоолор айтылган. Ал эми Financial Times мындай үмүттөр саламаттык сактоо тармагына үнөмдөлгөн акчаны салык системасынын арзандашына жумшоого сарпталмак деп белгиленген. Аталган басмалардын маалыматына таянсак, учурда алтын жапон акчалары швейцардык франкка көбүрөөк ыктоо байкалып турат. Анткени иен долларга карата 1%га, франк болсо 0,8%га кымбаттады. Муну менен бирге евро жана алтындын бааларынын дагы көтөрүлгөнү байкалган. Эми финанс адистеринин божомолу менен АКШ доллары өзүнүн наркын түшүшүн улантат. Азыркы учурда ал акыркы 200 күндөн берки келе жаткан орточо сызыкка келип жетти. Акыркы жолу мындай көрүнүш 1 жыл мурун катталып, анда доллардын наркы 5,7%га төмөндөгөн. Азыркы күндө көпчүлүк адистердин айтымында ири инвесторлордун мурункудай активдүү болуусун күтүүгө эч кажет жок. Ошондон улам алар азырынча валюта базарында бир аз кылдаттык менен иш алып барышат. Кайрадан жергиликтүү кабарларга келсек, эл аралык Сипат билим берүү мекемесинин аты Сапат деп өзгөртүлдү.
Эл аралык сапат билим берүү мекемесинин түзүүчүлөр курамына билим берүү жана илим министрлиги кирди. Жаңы устав иштелип чыгып, ал юстиция министрлигинен каттоодон өттү. Айгерим Жаныкул бул окуу жайдын жаңы өзгөрүүсү менен кошо дагы кандай жаңылоолор болору тууралуу айтып берет. Айгерим, президент жыл жыйынтыгы боюнча берген маалымат жыйынында аталган билим берүү мекемесинин аты сапат болуп өзгөрүлөрүн айткан. Бул өзгөрүүлөр менен кошо дагы кандай жаңылануулар болот экен? Рахмат, Назик. Ооба, бул окуу жайдын аталышы туурасында кеп, былтыркы аталышы өзгөрүүлөр туурасындагы кеп, былтыркы жылдан баштап эле айтылып баштаган. Тактап айтканда, өзүңүз жогоруда белгилеп өткөндөй, президент ошол маалымат жыйын өткөрүп жатканда белгилеп өткөн болчу. Андагы сүйлөгөн сөздөрдү эске сала турган болсом, Түркияда ошол Сибат мектептерин Фетхулла Гулендин саясий уюму менен алмаштырбоо керектигин, балким ошол жакта андайдыр, бирок Кыргызстанда кандай иш алып барып жаткандыгы көрүнүп турат деп айткан эле президент. Ошондой эле билим берүү министрлигинин ошол байкоочу кеңештин курамына кирет деп айткан болчу. Айтканда эле ушул Сибат билим берүү мекемеси кайрадан Кыргызстандын же болбосо мамлекеттин жанагындай билимге багытталган жана программаларына баш ийет жана толук мамлекеттики болуп эсептелет ошол өзгөртүүдөн кийин. Белгилей кетейин, буга чейин бул маселенин баардыгы ошол 16-июлга караган түнү Түркияда жанагы мамлекеттик төңкүрүш жасоо аракети көрүлүп, анан бул маселеге динаятчы Фетхулла Гуленди Түркия бийлиги айыптап баштагандан кийин ушундай маселелер жаралган болчу. Себеби дегенде ушул мекемелердин башында анын каржылоо жана башка маселелери бул ошол динаятчынын мойнунда деп айтылып жүрөт. Ошол эле учурда буга чейин ошол тышкы иштер министрлигинин дагы белдүү багы чиновниктери Кыргызстанга бир эмес бир нече жолу кайрылып, бул мектептерди жабуу керектигине өзүнүн сунуштарын киргизген болчу. Өз кезегинде Алмазбек Атамбай бул маселени Түркиянын президенти Тайип Эрдоган менен талкуулаганын жана жанагындай багыл өлкө башчысы бизге багыл акыл үйрөткөн министрдин тизгинин тартуу боюнча ушул маселени талкуулагандыгын кошумчалаган. Мен белгилей кетейин, бул Тышкы иштер министрлиги дагы өз кезегинде Түркиянын Кыргызстандагы тышкы иштер министрлиги жөнүндө айтып жатам. 2 рет ошол Гулендин жолдоочуларына карата чара көрүүгө чакырган болчу. Болбосо эки өлкөнүн мамилесине багыл өзгөрө турганын белгилеп, алар кандайдыр бир чара көрүү зарылдыгын билдирген. Биз билебиз, Сибат окуу жайлары бир гана Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерде бар. Ал жакта Фетхулла Гуленге байланыштуу бизде өзгөртүлгөндөй окуу жайдын аталышын өзгөртүү болуп жатыптырбы? Ооба, туура айтасыз. Бул Сибат окуу жайлары негизи бир эле Кыргызстанда эмес, КМШ мамлекеттерине дагы 90-жылдардан кийин кеңири тарап ошол билим берүү системасында иш алып барып келе жаткан болчу. Мисалга алсак, биздин коңшу мамлекетибиз, кошунабыз болгон Казакстан деле кече жакында эле ушул аты дагы өзгөрүлдү жана анын уставы дагы бекитилди, жаңыланды десек болот. Тактап айтканда, ал жакта билим инновациялык лицей деп аталган экен Сибат мекемеси. Мындан тышкары белгилей кетүүчү нерсе, акыркы багы соңку жылдары бул мектеп ошол КМШ мамлекеттеринин сырткары дагы Орусияда кеңири багы жайылганы менен бул ишмердүүлүгү бир топ токтоп калгандыгы жөнүндө маалымат бар. Мисалга алсак, ошол эле Орусияда кезинде 40тан ашык мектеп ачылса, ошол окуу жай учурда Татарстандын өзүндө гана бир канча мектеп калган экен. Бул 10го чейин жетпейт. Мындан тышкары Түркмөнстандын өзүндө дагы башында 90-жылдардан баштап ошол Сибат мектеби ишке киргенден баштап жабылган экен. Учурда бул Сибат окуу жай ал жакта иш алып барбайт. Мындан тышкары ошол эле Өзбекстанды белгилей кетишибиз керек. Өзбекстандын өзүндө бул ошол 2010-жылдары ошол бүтүрүүчү болгон айрыкча ошол эле адамдарды, билим алган, ошол окуу жайларда билим алган адамдарды, жаштарды кодулоо же болбосо экстремизм, терроризм жана башка баягы кылмыштарга шектүү катары кармап жазалоо аракеттери болгондугу туурасында дагы маалыматтар жазылып жүрөт. Бирок учурда дагы бул Өзбекстанда иш алып барылбайт. Бул башка маалыматтарга караганда өзүнчө бул дипломатиялык алакадагы Өзбекстан менен бул Түркиянын ортосундагы дипломатиялык алакалардын бузулушуна байланыштуу жанагындай мектептер жабылган деп айтылып жүрөт. Мындан сырткары Тажикстанды айта турсак, ал жакта учурда 5-6 гана ошол окуу жай билим берет экен, бирок учурда бул дагы азыркыдай бизде Кыргызстандын өзүндөгү өзгөртүлгөндөй эле ал жакта дагы аты ошол боюнча ысымы калган аталышы, бирок ошол кезде мамлекетке баш ийет бул окуу жайлар.
Рахмат Айгерим, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Ободон алыстабаңыздар. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө Орусиянын Ессентуки шаарында Украинанын мурдакы премьер-министри Арсений Яценюкту камакка алуу чечими чыгарылды. Орусия аны адам өлтүрүү жана бандитизм боюнча айыптоодо. Дүйнөдөгү эң жогорку маяны алган футболчулардын жана машыктоочулардын тизмеси чыкты. Эң бай бери дегенде эле 90 миллион евро киреше тапкан. Кыргызстандык Дастан Абдрахманов түштүк Сахалин шаарында өткөн бокс боюнча мелдешке чемпион аталды. Кененирээк алдыдагы мүнөттөрдө. 20 күндөн кийин сөөгү табылган 4 жаштагы кыздын өлүмү тууралуу укук коргоочулар суроо салышууда. Алардын айтымында бөбөк жоголгон жеринен 500 метр алыстыкта табылып жатканына түшүнүксүз жагдайды жаратууда. Анткени милиция 3 жумадан бери ал аймактарды тыкыр издеп чыгышкан. 11 каналынын кабарчысына эмне үчүн кыздын өлүмү шек жаратып жатканын билип көрдүк. Табылган кыздын жансыз денесинде кандайдыр бир күч колдонуу байкалган эмес. Бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кененирээк маалымат берүүдөн милиция карманып турат. Анткени менен түп кыдыра изделген кыздын өлүмүнө карата айрым укук коргоочулар таң калыштуу жагдай жаралганын айтып чыгышты. Алардын бири Лера Сыдыгалиева. Мы не верим в те. Мисалы эт издегенде адегенде Лида жаткан ошол вагондон баштаптыр. Ооба ал жерлерде кыз байкеси менен далай жолу кыдыргандыр. Бирок эртең менен ойгонуп тамагын ичип келип анан суу тарапка барып жыгылып кете турган болсо ит деле анын изин кууп ошол жерде көрсөтмөк да. Эмнегедир издөө иштери кандай жүргүзүлүшү түшүнүксүз. Получить ответ. Активисттерди ойлондурган нерсе кыздын сөөгү табылган жер. Канчалаган адам аны издөөгө алса да, сууга түшүп кеткен кыздын денесин бирөө жарым кантип байкабады дешет. После чего личный состав. Ошондой эле ата-энесинин шалаакылыгынын айынан бала каза болушу мүмкүн деген версияны да айтышууда. Анткени бир ай мурун эле Лидиянын сиңдиси Юлия 40 күн боло электе чарчап жерге берилген экен. Никаких результатов. Айтор милиция кичинекей кыздын өлүмү тууралуу экспертиза дайындалганын, башта айтылган тыянак акыркысы эместигин билдирүүдө. Бир жумадан кийин бөбөктүн өлүмү тууралуу маалыматтар берилерине убада беришти. Хабарларынан Орусиянын Ессентуки шаардык соту Украинанын мурдагы премьер-министри Арсений Яценюкту камакка алуу чечимин чыгарды. Орусия аны адам өлтүрүү жана бандитизм боюнча айыптоодо. Яценюкка 2017 жылдын 21 февралында эл аралык издөө жарыялагандыктан сотто баш коргоо чарасы каралып, аны камакка алуу боюнча чечим чыгарылды деп айтылат соттун маалыматында. Яценюк айыптоолорду кескин четке какты. Ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасында сот чечими тууралуу Орусиядагы Украина элчилиги аркылуу кабардар болгонун жазды. Тергөө маалыматына караганда Арсений Яценюк кеминде 2 жолку куралдуу кагылышууларга катышкан. 1994 жылы 31 декабрда Грознойдагы аянтта болгон, 1995 жылы февралда ушул эле шаардагы номер 9 шаардык ооруканада болгон ок атышууларга катышкан. Андан сырткары ошол эле жылы 7 январда Грознойдун Октябрь районунда Орусиялык армиянын туткунга түшкөн аскер кызматкерлерин кыйноого жана атууга катышкан деп билдирген. Орусиянын тергөө комитети 1995 жылы декабрда Орусиялык аскерлерди жок кылган үчүн Яценюк болжолу Жохар Дудаевдин улут намысы деген жогорку сыйлыгын алган дейт. Чеченстандын жетекчиси Рамзан Кадыров жаңжалдын алгачкы жылдарында атасы Ахмат Кадыров менен жикчилер тарабында болгон. Ал 1994-95 жылдары Яценюк согушка катышуусу мүмкүн эмес деп айткан. Эми футболду мыкты ойногондордун айлык маянасы тууралуу айта кетелик. Дүйнөдөгү эң жогорку маяны алган футболчулардын жана машыктыруучулардын тизмеси чыкты. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги франциялык France Football басылмасына таянып жазып чыкты. Футболисттердин биринчи орунда 1 жылда 87,5 миллион евро киреше тапкан Португалия жана Мадридтик Реалдын оюнчусу Криштиану Роналду турат. Экинчи сапты 76 миллион евро кирешеси менен Аргентинанын жана Барселонанын жылдызы Лионел Месси ээлеген. Ал эми үчүнчү баскычта 55 миллион 500 миң евро киреше тапкан Бразилия жана Барселонанын оюнчусу Неймар турат. Машыктыруучулардын арасында биринчи орунга
28 миллион евролук кирешеси менен Манчестер Юнайтед командасынын насаатчысы Жозе Мауриньо чыкты. Экинчи болуп 23 миллион евро кирешелүү болгон Кытай футбол курама командасынын машыктыруучусу Марчелло Липпи турат. Үчүнчү орунга 20 миллион евро кирешеси менен Paris Saint-Germain командасынын мурдагы машыктыруучусу Лоран Блан ээ болду. Маалыматка караганда 40 жылдары оюнчулардын жана машыктыруучулардын кирешеси бир топ жогорулаганын байкоого болот. Буга кытайлык клубдардын оюнчуларга көп маяна төлөгөнү себеп болгону болжолдонууда. Спорт жаатындагы кабарларды улантабыз. Кыргызстандык Дастан Абдрахманов түштүк Сахалин шаарында өткөн бокс боюнча мелдеште чемпион аталды. Мелдеш 17-18 жаштагы өспүрүмдөр арасында өткөрүлгөн. Спорттук мелдешке 8 аймактан 90 чукул катышуучу келип, алардын ичинен кыргызстандык Дастан Абдрахманов чемпион болду. Иш-чараны көргөнү Сахалин облусунун губернатору, түштүк Сахалинск шаарынын мэри жана башка бийлик өкүлдөрү келген. Беттеште алдыңкы орунга чыккан 2 спортчу апрель айында Оренбургда өтө турган бүткүл Россиялык биринчиликке барат. Мына ушундай кабарлар 11 каналынын кечки жаңылыктар берүүсүн жыйынтыктайт. Кызматыңыздарда мен Назика Атамбекова болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.